Мода кылабы же жигиттерге диндар болуп көрүнүш үчүн, турмушка чыгыш үчүн салынабы же башка билбейм мен кыздардын пикирлерин. Жоолук салып алып туруп, адеби жок, тартиби жок, мамилеси жок кыздар толтура. Салынгандан кийин албай эле коюш керек. Же болсом кое тур. Биз устаз кээ бир устаздар периштелер сүйгөндө салынасыз деп коет эле да. Жоолукту оюнчук кылган бул туурабы? Салынып алып тургандан кийин ай жок мен даяр эмес экенмин деп анан бир жылдан кийин же бир аз убакыттан кийин алып койгон анча мынча блогерлерди көрүп атабыз. Анан нике күн башталды, 2 жаш үчүн нике түн башталды. Биринчи ошол сапарга кандай кадам ташташ керек, эмнеден башташ керек. Түнкүсүн кучактап жатпайт да. Тиги карьера. Жаштар үй бүлө курганга даяр эмес. Карьера кылган кыздарга 3 кеңешим бар. Чын эле кайнене кызындай көрө алабы? Көрө албайт. Кайненемден аябай азап чеккенмин, таптакыр жакшы күн көргөн эмесмин. Келин алсам, мен ушундай кылбаймын деп. Кайнене баласын кызгангандар ошондой кылат. Кыздардын психологиясы акыркы мезгилде бир 5-10 жылда аябай өзгөрдү. Келин жаман эмес, келген жери жаман. Бүгүн 35, эртең 45, бүрсүгүн 55 качан төрөйсүң? Ошо кайненемдин көрсөткөн күнүн мен дагы көрсөтөм дегендер 2 вариант бар. Ал адамдын өзүнө жараша. Кыздары келсе төргө тургузат. Ай, бол, былжырабай тезирээк. Кара эжелериң келди. Аны кул деп эсептейт дагы. Келин менен баласы жаткан бөлмөгө кайнене тыкылдатыш керек. Качан тыкылдатыш керек. Жаман кызды жакшы келин кылып алуу кайненеден. Жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына салам жолдойбуз. Эс ал күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн дейли. Бүгүн өзгөчө сонун мен күткөн маектердин бири десем дагы жаңылышпайм. Көптөн бери ушул маекти күтүп келгенбиз, эңсеп келгенбиз. Бүгүн борбор калабыз Бишкек шаарына келип калгандыктан пайдаланып бир жакшы интервью алып калайын деп жаткан учурубуз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Бүгүн менде конокто өзгөчө сонун кеңештер менен жалпыбызга пайдасын тийгизип келе жаткан Өктөм апабыз бүгүн сонукта. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз апа, жакшысызбы? Альхамдулиллах, жакшы, Кудайга шүгүр. Теги сен да баягы супер клейлердин бири экенсиң да. Чап кармаганчы аэропортко жөнөп калдым эле утуным, учайын деп. Мейли. Теги сенин да суроо талабыңа жооп берип коеюн. Сонун апа. Негизи эле борбор калабызга көбүрөөк келесизби? Анткени биз сизди көбүнчөсү түштүк тарапта көп көрөбүз. Анан бул жолку сапарыңыз эмне боюнча келгенсиз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен өзүм Ноокатта турам, Белөрүк айылында. Ал жакта сабак берем, апалар менен баарлашам. Анан чакырык болгондо гана келип калам бул жака. Ар кандай темаларда, ар кандай коомдук уюмдар чакырып калат, кайрымдуулук фонддор чакырып калат, анан диний уюмдар чакырып калат. Китеп жаатында болду бул сапар. Али Мырзаназаровдун баягы Дилимдеги деген китептин автору, анан Акмал деген дагы бир балам, студент бала өзү, ал дагы ушу жүрөккө жазылган Куран деген китебин бет ачары болду. Акын жазуучулар, ушун бир теге басмакананын ээлери ошондой бир багытта болду. Анан кийин теге кичине төш белгилерди, китепти көп окуган, жарыя кылган, мындай бир элге жеткирген инсандар катары Чубак устазга деп туруп, анын баласына тапшырабыз деп ал келбей калды. Нуржигит Кадырбекова мага да бир топ инсандарга ушундай бир белектери бар экен, төш белгилерин тагышты, сүйлөдүк. Ошо анан сен да пайдаланып кеттиң. Кече дагы бир иш-чара болуп, капыстан эле ал жака да катышып калдым ошо. Жакшы. Мунун баардыгы буйрук болуш керек апа. Аллахтын буйругу алтыным. Аллахтын буйругу. Акыркы посторуңузга көз жүгүрттүм. Ал жактагы кайнене деген кийим, келин деген кийим дегенде толтура теманын алкагында өзүңүздүн ой пикириңизди айткан экенсиз. Бүгүн мен багытты ошол тарапка бургум келет. Анткени азыр жаңы турмуш куруп эле бирок бат эле ал жаңган от бат эле өчүп калгандар көп болот. Же болбосо 5-6 балалуу болгондон кийин биз бири-бирибизди түшүнө албай калдык деп эки ажырым жолго түшүп, ортодо балдар кыйналган учурлар көп болот.
Мунун келип чыгышы эмнеде, же болбосо тандоодон жаңылышып калабызбы көбүнчөсү ошол боюнча. Жакшы Алтыным, бул маселени мен көп жерде айтып келе жатам. Негизи жаштар мага өтө көп маалыматтар телефонго да келет, кайрылуулар бар. Жаштар айрыкча 2 ай болду турмуш курганыбызга, үйлөндүм эле, мана 2 айдан кийин кетип калды, укпай атат, тиги бу деген 4 ай болду. Демек жаштар үй бүлө курганга даяр эмес деп койдум мен. Балдар дагы үйлөндү, ошол үйдүн кожоюну катары ал эмне жумуштарды аткарат, милдеттери эмне? Эми ошол тиги келинчеги менен кандай жашоо өткөрөт, эмнелерди аткарыш керек, таап тутуп келиш керек, тамак аш менен камсыз кылыш керек, кийим кечеси менен жана башка. А кыздар дагы даяр эмес. Кыздардын психологиясы акыркы мезгилде bir 5-10 жылда аябай өзгөрдү. Алар балдар менен таанышканда эле канча кабат үйүң бар, кандай маркада унаң бар, канча акча табасың дейт экен. Анан атаң, апаң дагы барбы? Чогуу жашайбызбы дегенде эле балдардын айрым ушундай мыкты балдар баягы кызы менен акырындай байланыш түзүп коет экен. Жок, бул менен жашоо кыйын депчи. Ошондуктан ошол көйгөй болуп калып атат. Көп кыздар азыр тиги Кыргызстандын сыртына чыгып кеткен, өздөрү акча таап калды, кенен басып калды, жакшы кийинип калды, эс алууга барып атат, эмне кылса каалаган кылып атат. Анан эгерде кичине акча анча таба бербеген бала болуп калса, алар дагы мындай турмуш курганга кадамдарын таштабай атат. Анан бизнес менен алектенген кыздар дагы көп. Мен ойлойм, эгерде кыз bir жөндөмү болсо, таланты болсо, көзү жетсе, Аллахтан берген bir касиеттери болсо, окуган болсо, же окубаса дагы bir таланты бар өзгөчө, өзүнүн нукура. Ошолор мындай bir карьера кылат. Анан барган сайын улам бирден тепкичке үйдө көтөрүлүп, чоң ишканаларды ачып, канчалаган адамдарды иш менен камсыз кылып, жакшы таап тутуп атат, өзүнө комфорттуу үйлөрдү салып атат, мыкты унааларды айдап атат. Карьера кылган кыздарга 3 кеңешим бар. Биринчиси, жашы өтүп баратат, аны менен иши жок. Чоңоюп баратат, ишканалары жанагы өзүнүн ушундай бир карьералык мындай өсүүлөрү жогору болуп атат. Анан аябай эле бир башкача болуп, өйдөлөнүп көтөрүлүп калды. Анан аарып чарчап үйүнө келди. Кнопканы басты, гараж ачылды, үй ачылды, дарбаза бардыгы ачылды. Үйүнө кирсе, келдиңби, чарчаган жоксуңбу, курсагың ачтыбы деп карьера сурабайт. Биринчиси. Экинчиси, дагы бир бөлмөсүнө тепкич менен көтөрүлдү, дагы сейфин ачып караса, толтура пачка акчалар турат. Дагы бир пачканы салды дагы. Үй жым-жырт. Такыр bir үн жок, башка баскан адам жок. Отуруп анан эмне кылам, ушинтип жашай беремби деп кандайдыр бир зеригип ойлонуп анан кичине бир жамгырлар куюлуп кетсе, пачка акчалар сейфтен чыгып тып келип туруп, ыйлаба деп көзүн ачып койбойт жамгырына. Үчүнчүсү, түнкүсүн кучактап жатпайт да. Тиги карьера. Ошондуктан ошол кыздар сөзсүз үй билен ойлош керек. Кылсын карьера, иш менен камсыз кылсын, мекем ишканаларды, кафе ресторандарды ачсын, бирок сөзсүз үй биле куруш керек. Урпак уланыш керек да. Өзүнүн табигый вазипасын, милдетин аткарыш керек. Мен көп жерде айтам, могу кыз момундай мана ошол ресторанга барабыз дейт, Россияда же тигинин кафесинде. Канчага кирдиң? 30 falan, 34-35. Бүгүн 35, эртең 45, бүрсүгүн 55. Качан төрөйсүң дейм да. Качан урпак улайсың? Карасаңыз эми ушинтип эле убакыт өттү. Акчага кызыктың, жумушка кызыктың. Карасаң кол астыңда көп адамдар иштеп атат. Бизнес леди деп аны ошентип калдым да. Ошол жагын ойлонуш керек. Анан тиги апалар дагы бул жерде ошо балдары менен, үйлөнө турган балдары менен жакшы отуруп туруп, же диванга же бир маңдай теске отуруп, "Ке балам, сүйлөшөлү. Кандай кылалы, ким менен сүйлөшөсүң, кимге үйлөнөсүң?" деп жакшы кеңешип сүйлөш керек да. Көп апалар сүйлөшпөйт. Сүйлөшпөйт дагы өзүнчө эле тетек көчөдөгү баягы неменин кызы бар го. Ошол жакшы, ошону келин кыл. Ага жагат да, аялга жагат. А бала менен балага жагабы, экөө бир толкунда сүйлөшөбү, үй бүлө куруп кете алабы, аны менен апанын иши жок. Апалар ошол балдары менен
келечекте ошо урпак улай турган, фамилиясын алып кете турган ушул кандай кызды алыш керек, баланы кимге үйлөндүрүш керек, ошону бала менен кошо сүйлөшүп, кеңешип, анан бир чечимге келген жакшы да. Анан апа балага айтпай эле бир кызды жактырып, ушуну келин кылып алам, карачы деп эле, анан кийин балага ал жакпай калат. Анан башка жак менен, башка региондун кызы менен сүйлөшүп, койчу ал жакты палан түлөн деп, ошентип отуруп акырын карама каршылык пайда болот да. Анан кийин бала болбой эле ошо кызды алам дей турган болсо, үйлөнөм дей турган болсо, апа тиги мен жактырганды албады деп туруп, анан кийин момнтип, анан кийин каршылыгын көрсөтүп, ошонун анан баягы конфронтация башталып калат да. Анан жактырбай жаман сөзүн айтып, апалар башында эле ушу балдар менен жакшы сүйлөшүп алып, куш келипсиң алтыным, биздин районго же айылга, үйүбүзгө, эгер бир айылда болсо башка маселе, башка регион болсо биздин облусубузга, районубузга, үйүбүзгө. Алтыным, мен ушунчалык кубанычтамын, балам тандоосун мен жактырамын. Ал жаман кызды тандаган жок. Кайын журтты сыйлай турган, кайната кайненеге кызмат кыла турган, күйөөсүнө баш ие турган, жакшы урпак улай турган мыкты кызды тандады деп ишенем. Алтыным, отура кой деп бирөө айтат, мен бир ай артымдан ээрчип жүрө бер кызым, мен эмне кылсам көрүп, карап жүрө бер, үйрөнүп аласың дептир. Азаматсыз дедим. Бирөө болсо, кел чарба менен тааныштырайын. Бул үйүбүз, бул паланыбыз, бул эч эле көрбөгөн жерге бир кыз келип, мындай бир ыңгайсыз абалда калат да. Ошону дилгир кайненелер момундай деп туруп түшүндүрүп. Анан кыздарга да мен көп жерде айтам. Апо деп эртеси учурашып, келген күн эртеси чайларды коюп, анан биздин үй, эми силердин үйүңөрдө дебей, биздин үйдө жумуштар кандай бөлүштүрүлгөн, мен кайсы иштерди аткарайын десе, мындай балам момундай деп айтат. Анан биздин үйдө кандай тамактарды жакшы көрөсүздөр, мага үйрөтүп коесузбу апа десе, деп үйрөтөт. Ошону кыз дагы биринчи жакшы кадамды ташташ керек. Чоочун үйгө келди, ал жерде калыптанып калган эрежелер бар, салт санаалар, үрп адат бар. Чоочун эле бир кишини ата деш керек, чоочун эле бир аялды апа деш керек. Тиги кайнежелер турат, кайынсиңдилер турат, кайнагалар турат. Ушунча адам тигилердин балдары турат. Деп баягы ээрчип жүргөн кез башка да. Анда жөн эле сухбат кылып эле, бири-бирин карап эле, бал муздак жеп эле, киного кирип эле, деп шыңкылдап күлүп эле басып жүрөт да, паркта ойноп. Бул жака келсе, башка жашоо башталды да. Карачы, күйөө да баягыдай, келе, чайыңды алып кел, тамактан куюп кел десе, опе, буйрук берип атат го. Кирлерди жууп кой, анан ынтып кой десе, баягы кыз ошого даяр туруш керек. Апа ошону айтыш керек да. Көп апалар тойдо эмне кылат? Бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Бир эле стандарт сөздү айта берет да. Анан эми апа, көбүнчөсү мындай айтышат го, мен келин эмес, мен өзүм кызымдай көрөм дейт. Бирок чын эле кайненен кызындай көрө алабы? Көрө албайт. Көрө албайт. Эми анда санда болуп калышы мүмкүн. Такыр кызы жок байучелер өтө жакшы көрүп, экөө бир толкунда сүйлөшүп калса, кызындай жакшы көрүшү мүмкүн. Эми төрөгөн жок да алтыным, төрөгөн жок. Бирок мамиледен, көңүлдү ала билгендиктен кандайдыр бир жакшы көрүп калышы мүмкүн. Ошо апалар дагы тойдо, кызым, бүгүнгү күнгө чейин сен атаңдын, агайыныңдын коргоосунда элең. Бүгүндөн баштап сен жаныңда турган мына жигит, биздин күйөө бала, сенин күйөөңдүн коргоосуна өттүң. Ушуга баш ийесиң. Анан муну төрөгөн ата энеси отурат могу жерде. Ошолорго кызмат кыласың, кызым. Бейруксат бир жака баспайсың. Ушул сенин үй бүлөңдүн кожоюну деп туруп айтыш керек да. Апалар ошону айтпайт көбүнчө. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Мен айттым, ушу стандарттан чыкпайсыңарбы, рамкадан чыгып кеткилечи. Көп жерде айтам, кана сен могу жерге тур, сен могу жерге тур. Кана кызыңы жанагын айт. Сен болсо ушу кызды төрөдүңбү? Баланын апасы төрөгөн жоксуң. Кана кантип кабыл кыласың? Шаг. Бир кадам алдыга, сен биракка бас, кучакта деп кээде бир практикалык бир кыймыл аракеттерди жасап жүгөрмөй адатым бар менен тойлордочу. Ошондой. Жакшы. Апаларга байланыштуу да алтыным. Апа жакшы кабыл алып, эми апалар деле өзү 70-60-тарга барып калды. Келгенде эле бар жокту билип келди беле. Алар деле көп кыйынчылыктардан өттү, кайненелердин балким бир сабактарын алды. Анан ошону эстеп туруп, жаш келген кызга келингеде алар деле айтыш керек да кеп кеңешини. Ал бар жокту билип келген жок да. 17-20 жашар кыздар эмнени билип келди. Апаларга байланыштуу. Сонун. Негизи эле мен угушум боюнча,
кайненеден кандай жамандыкты же болбосо кандай бир зыян тарткан аял кийин өзүнүн келинине да ошол нерсени көрсөтүшү мүмкүнбү? Эки варианты бар. Кээ бирөөлөр кайненемден аябай азап чеккенмин, таптакыр жакшы күн көргөн эмесмин. Келин алсам, мен ушундай кылбаймын дегендер болгон. Болот дагы ошолор анан кийин келиниге өтө көркөм мамиле кылат. Кээ бирөөлөр ошо кайненемдин көрсөткөн күнүн мен дагы көрсөтөм дегендер эки вариант бар. Ал адамдын өзүнө жараша. Ар бир адам канына, генине, адеп аклагына, тарбия таалимине, бүт ошого илим билимине карап туруп кадам таштайт, ошондой жашайт, ошондой сүйлөйт, ошондой сүйөт, ошондой сүйүлөт жана мамиле жасайт. Адамдын өзүнөн. Ошондуктан кечеде китеп жөнүндө сөз болгондо илимдүүлөр гана көп нерсени түшүнөт да. Китеп окубаган, таптакыр китепти окубаган чыгып микрофонду берсең калтырап калат да, сүйлөй албай калат. Мисалы бир той топуктарда. Анан китепти көп окусаң, эс тутумуң жакшырат, кругозоруң байыйт, сүйлөө жөндөмүң өрчүйт, суроо берсе жооп бере аласың. Китеп көп окуш керек. Кандай китептер бүт кече айттык. Кыздар үчүн могу китептер. 2 жаштар үчүн, 2 жаш үйлөнө тургандар үчүн сонун китеп бар да. Азыр сумкамда бар эле. Жок, тияка салып турмун. Абдулкадыр Дадаулу деген автор бар. 2 жука китеби бар. Мусулман эркектин аялын алда милдеттери. Мусулман аялдын күйөөсүн алда милдеттери. Апанын кызына насаат бар 2 бет, атанын уулуна насаат бар 2 бет. Анан мындай бир баяндар бар. Ошону экөөбүз тең окуп чыкса үйлөнө тургандар эч качан урушпайт. Момундай. 40-бетте балдардын китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Фатима менен Алиге насаат батасы бар. Анан нике күн башталды, 2 жаш үчүн нике түн башталды. Биринчи ошол сапарга кандай кадам ташташ керек, эмнеден башташ керек. Сонун кылып жазып кой. Мен ошону бүктөп туруп тойлордо экөөнө тапшырам. Руханий дүйнөңөргө азыгап келдим. Материалдык, физикалык денеңерге кийим керек, тамак керек. Кийимиңер бар экен, азыгыңар алдыңарда турат. Руханий дүйнөңөргө мен азыгап келдим. Могу китепти окулуп баланын кулагына шыбырайм. Могу бүктөлгөн жерди бүгүн окуп кой дейм. Канчасы окуду билбеймин. Кыздардын да китеби укмуштуудай да. Ошону экөө тең окуп чыккан болсо тойдун алдынан момундай болот да. Мамиледе көркөм болот, эч качан урушпайт. Мен ачык айта алам. Мен бүт жамааттарыма таркаткан китепти. Азыр китеп жок экен. Борбордук мечиттин ичинде Багыт деген мындай дүкөндөр бар, китеп. Ага да кирип Билалдан сурадым, жок калды дейт. Же түгөндө эмне болду, мен ошолорду тапшырып жүрөт элем. Азыр Бактылуу үй бүлө жана башка китептер тапшырдым, ошол 2 китеп жок калды дүкөндөрдө. Кай жака барсам ошону сурайм, жок. 50 сомдон эле алганбыз экөөнү. 100 сомго эле. Азыр эми кандай жок ошо китеп, момундай китеп. Мисалга көбүнчөсү айтып калышат, ызы чыккан үй бүлөдө келин жаман эмес, келген жери жаман. Ушул нерсенин чыгып келиши эмнеден деп ойлойсуз же? Ошол кайненеге байланыштуу деп атпаймынбы мен? Кайнене жакшы кабыл алып, кыздар болсо отургузуп, кыздарым отургуламы деп туруп, мен кайненем бриллиант эле да, мен аны көп жерде айтып жүрөм. 6 кызга отургузуп алып айтканды бир эле жолу айткан. Мен жалгыз болчумун, жалгыз келин. Кыздарым жеңеңер бирөө гана. Ушунун сөзү биздин үйдө закун деди. Закон небели? Эми байбиче эле картаңайт. Закун деди. Ушунун айтканын аткарабыз. Мен 1 жылдан кийин завуч болдум учебде, анан директор болуп калдым мектепке. Бул өкмөттүн ишини кылат. Силер ушунун ишини бөлүштүрүп алгыла. Бул үйдө иш кылбайт. Бул өкмөттүн ишини кылат деди. Биз ушу келинге кызмат кылабыз деди. Кайсы кайнене ошентет. Кыздар ушул күнгө чейин жеңөө деп турушат да. Ошон үчүн тиги апа жолго салып койсо болот да. Кээ бир апалар эмне кылат? Кыздары келсе төргө отургузат. Ай, бол, былжырабай тезирээк. Кара эжелериң келди. Аны кул деп эсептейт дагы, аябай жүгүртүп иш кылдырат. Кыздар отурат да төрдө желпилеп. Апау, ашты мен эле демдеп коеюнчу. Чайды мен алып келе калайын. Кел, отур сен дагы отур. Иниси менен жакшы жашап атат. Урпак уланып атат. Балы куюлган, неберелери төрөп атат. Мен күлүп калам. 1 бочка асал менен төрөйт ана келиндер. 3 литрлик банка демес дейм да. Ким эле шимирип отурат го неберелерин апалар. Ошо келинди деле жакшы көрүп кое бербейби? Ал кул эмес, кул базардан келген. Башында апа жакшы кабыл алыш керек, жакшы мындай мотивацияны берип коюш керек да. Ана момунтип кээ бир апалар кечеде бирөө даттанып атат. Кирет дагы чыракты кирип, бейруксат жандырып, биз жатсак дейт. Анан баласына бирдемелер сүйлөйт дейт. Кандай маданиятсыздык. Тыкылдат.
Укташып атса эмне кирип светти жандырасың, чыракты жандырасың. Мен айттым, каяктансыңар, мен ошо апага барып эле сүйлөшүп келейинчи дейм да. Карачы, келиндер даттанып жазат да мага. Кайненем ушинтет дейт. Эмнеге? Ал кызганган кайнене. Баласыны кызганат. Демек, келин менен баласы жаткан бөлмөгө кайнене тыкылдатыш керек. Качан тыкылдатыш керек. Керек болсо, кой, бул маселени шашылыш деле жок. Эртең айтайын, чай үстүндө айтайын. Же кечинде, зарыл иш бар эле. Балам, 1 мүнөткө карап коесуңбу десе, бала чыгат да, кирип светти жандырып, илдирип койбойсуңбу десем, бурап койсом ачкыч менен, кыйкырып, экинчи ачкычты салбайгын палан түлөндө бакырды дейт, урушты дейт. Анан сөзсүз күндө кирип келет дейт, уктап атканда светти жандырат дейт. Өтө начар аял экен дедим. Кайнене баласыны кызгангандар ошондой кылат. Уят та уят. Кандай маданиятсыздык, кандай ол байбиче таптакыр бир тарбия көргөн эмес да. Баласыны кызганат. Эмнесин кызганат дейт. Карачы, кандай жаман. Андайлар толтура. Мисалы үчүн өзүнүн баласын келинине жамандоо. Бул да эң жаман. Ортодо мындай бири-бирине. Бул да жаман. Жаман келинди да жаман кызды жакшы келин кылып алуу кайненеден. Жакшына кычыраган мыкты акыл эстүү кыздын жаман келин кылып алуу кайненеден. Кайнене же ары кылат, же бери кылат. Эгер кыз акылдуу болсо, апасы начарраак болуп, келе бер, эмне болду, туруп кетти, апа эзилип кеттим, кыйналып десе, ой, келе бер, бир жума биздин үйдө турасың, же бир ай туруп, ай кудагый, тиги кызды сагындык, бир ай келсин. Ошол апалар жарака кетирет. Жашоосуна жарака кетирет. Кээ бирөөлөр отунан келип күлүнөн чыгып, өлүгүң ошол жактан чыксын дейт. Катуу кармаса, болду, кыз келбейт. Келсең күйөө менен кошо кел. Бир пеле чайымды ич, дагы тез жолго түш дейт. Апаларга байланыштуу да аба ырайыны, ошол жердеги кырдаалды, атмосфераны аял түзөт да. Апалар акылман болуш керек да, алтыным. Анан кыздын апасы же кызынын ошол жакта мыкты жашашына өбөлгө түзөт, же кайра келип калышына, эгер тирүү эле болсо, өлүп эле калбаса, кайтып келишине жол ачып коет. Апалар. Мен жашоодо канчасын көрүп жүрөм. Чакырышат кээ бирөөлөр, сүйлөшүп коюңчу, биздин акыбалды көрүп коюңчу, эмне кылыш керек деп даттанып, телефонумда жык арыз даттанулар. Эрте менен да бирөөсүнө жооп бердим. Тыным жок менде. Мынтип көрчү кызым. Анан кээ бирин айтам, мен сенин арызыңды уктум, алтыным. Кайненеңде телефон берчи, угуп коеюн. Балким сенде да ката барды, же апапакай, парпакай жакшынакайсыңбы сен, а? Балким сенде да кемчилик бардыр. Десем бербейт. Келинде айып бар дейм. Кээ бирөөлөр дароо берет. Анан кээде сүйлөшөм. Анан кийин ошон үчүн бир жактуу кылып эле мен чечим чыгара албайм. Экөөнү тең угуш керек да. Же күйөөлөрү менен, жолдошум менен мындай болуп калды дейт. Жолдошуң телефон бер мага, мен сүйлөшөйүн дейм. Анан мынтип көрчү, тигинтип көрчү деп эми күйөөлөргө айта турган эме көп да, кеңеш көп. Ушинтип көргөн десем, ушинтсем өзгөрүп калды дейт. Көрдүңбү дедим. Кичине кабак кашты жаркылдап, келдиңизби? Чарчаган жоксузбу? Курсагыңыз ач, колуңуз жууп бере калың. Болду. Жакшы көрөбү эркектер? Ошентсе, колун жууп атып мылыраңдап, так, мен сүйгөн бая тамакты жасап койду экен деп сүйүнүп калат да, туурабы? Жакшы. Азыр апаларга сөздүн очогун буруп атасыз, анан негизи эле апа бул тарбиялаган адам катары жакшы билебиз. Үйдөгү баланы жакшы кылгандагы, жаман кылгандагы ошол адамдан деп ойлойм да. Анан мен мектепте да эмгектенем. Ал жакта азыркы учурда өзүм эми бул жолдо жүрбөсөм дагы жоолук салынган кыздар көбөйдү. Аябай кичинекей кыздар. Бирок быйыл жоолук салынса, эмки жылы жоолугун чечип койгондор. Андан сырткары блогерлерди көрүп атабыз. Социалдык тармактарда аябай активдүү болгон айымдар бир эле жоолукту салын эле кайра чечип коюп атышат. Жоолукту оюнчук кылган бул туурабы? Эң жакшы суроо. Алтыным, бул өтө сонун суроо болду. Бизге мусулмандарга парз болгон нерсени кандай парз, кантип аткарабыз, аны билип туруп салынса жакшы жоолукту. Анан мода кылабы же жигиттерге диндар болуп көрүнүш үчүн, турмушка чыгыш үчүн салынабы же башка билбейм мен кыздардын пикирлерин. Салынып алып тургандан кийин, ай жок, мен даяр эмес экенмин деп анан бир жылдан кийин же бир аз убакыттан кийин алып койгон анча-мынча блогерлерди көрүп атабыз. Сүйлөп атат, эми бар жогу жайында. Анан эле салынып калды, ой, деп карасаң эле бир күн эле, ой, мен даяр эмес экенмин көрсө, деп дагы ыргытып ийиптир. Кандай жаман пикир, кандай
жаман ой, ага карата урматым токтоп калат. Демек ал башка бир ой менен салынган. Ал парз экенин билген эмес. Мусулман аялга эмне жарашат, эмне кылыш керек, кылбаш керек, ошону билбей туруп эле бир башка бир себеп менен салынып алганда, ошонучу салынгандан кийин албай эле коюш керек. Же болсом кое тур. Биз кээ-бир усталар периштелер сүйгөндө салынасыз деп коет эле да. Периште сүйгөндө өзүңүз эле салынып каласыз. Кээ-бир кичинекей эле кыздар салынат го. Салынам, албайм деп айтат го. Ал жүрөгүн Аллах Таалам салып коет. Жоолук салып алып туруп, адеби жок, тартиби жок, мамилеси жок кыздар толтура. Жоолугу бар. Коомдук транспортто орун бошотпойт. Чактын чайнап барат, жоолук салынган. Адеп жок. Балдар менен жүргөн. Балдар менен жүрөт, шаңкылдайт, башка урат. Эмне үчүн тиги жоолук салынып жүрөт билбейсиң да. Кээ бири жоолугу деле жок, бирок адеби бар, башкасы бар, көркөм мамилеси бар, сонун мүнөзү бар. Ошон үчүн тиги аны оюнчук кылып алгандар өтө көп болду. Көп жерде мен айтам, эмне үчүн салындың, качан салындың, анын мазмунун билесиңби? Кассиус Клей атагы чыккан мушкер, боксер, динге киргенде Мухаммед Али деген атталган. Ханна деген кызы келип калды. Маечкачан мындай заманбап. Ханна кызым отур. Аллах Таалам жараткан баалуу нерселер жабык, кол тийгиз жерде, бриллианттар жердин астында, жемчуг, берметтер деңиздин түбүндө, ракушканын ичинде, алтындар шахта таштардын катмарында. Кызым, сенин денең алардан да баалуураак да, жабык болсун, кол тийгиз болсун деди. Түшүндүм ата деди. Карачы, кандай накыл кепе. Ошондуктан бирок эми жоолук салын электер, эгерде бир өзүнүн бир сааты чыкканда салынам депти, жүрөгүнө салса салынат. Бирок көркөм мүнөз менен жүргөндөр да жакшы. Жоолук салынып алып туруп, жанагыдай терс көрүнүштөрдө жүргөндөргө аябай боорум ачыйт менин. Жоолук салынбай эле, бирок жакшынакай болуп, саламдашып, ийилип, улууларды сыйлап, көркөм мамиле кылса, бир күн салынат да дейсиң, бирок тегине жакшы көрүп турасың. Салынып алып туруп, жанагындай турмушка чыгып алып, бир же чай кылышын билбейт, же жакшы мамиле кылышын билбейт, орой сүйлөйт, деп жоолук жандарга сөз тийгизет. Ошон үчүн билиш керек. Эмне кийим кийип атасың? Эмне үчүн салындың? Бул эмне? Бул парзбы? Куранда жазылы бул парз. Демек ошо парзды сакта. Анан салынып жүрүп алып койсо, Куран окуп жүрүп ыргытып таштап койсо, Аллахтан коркуш керек деп ойлойм. Көбүнчөсү сизге келген суроо талаптар азыр эмне боюнча болот эже? Ошол турмуштагы эки анжы жолго түшүп калгандар ушундай болуп калды, эмне кылайын эле дейт да. Анан эки оттун ортосунда калдым, эмне кылайын дейт балдар. Ошон үчүн мен Азирет Усман университетине Кара Балтага чакырганда 6 декабрь 21-жылы ректорго айттым: балдарга кириң, кыздарга кириң, тарбия айтың деди. Балдар, бардыңар үйлөнө элексиңерби? Сүйгөнүңөр деле алгыла бир кезде дедим, үйлөнөсүңөр. Анан кече келин келди. Бүгүн чайга чакыргыла да ата-энеңерди отургузуп алып, жүр. Сүйүктүүм, чай берели. Ата-энебизге. Отургузуп анан, сүйүктүүм, бул менин атам, бул менин апам. Алар бизди төрөдү, тарбиялады, өстүрдү, мына үйлөдү. Ушуларга жакшы көңүл бурушуңду суранам, кызмат кылышыңды суранам. Булар базарда сатылбайт, буларды мен алмаштыра албайм, колуңарды дедим аялыңарга кылып. Аялды алмаштырса болот экен, бирок ата-энени алмаштыра албайм деп койгула десем, ректор деп башын чайкап кирип чыгып кетти. Балдар башын уктуңарбы? Кийин мага жазбагыла дедим. Азыр балдар жазып атат. Эки оттун ортосунда калдым, эмне кылайын деп. Мен ал балдарга мынтип ажап болсун. Оттун ортосунда калсаң, ойлонуп көр. Ким сага кымбатыраак? Ыйлап отурган апаңбы? Келиндин кордугуну көргөн. Сени да укпай аткан келинби? Ошондой жаман аял болсо, алмаштыра бер деп коем мен. Апаңды алмаштырасыңбы, Базарга апарып сат эмес апаңды. Апа сатам, ким алат деп койчу. Сен кандай адам болуп каласың элдин көзүчө деп балдарды урушуп коем. Ошон үчүн балдар келин алгы. Ким үйлөнүп турмаса мен ошону шыбырап айтып коем. Сен эртеси мындай кылгын. Ата-энеңди отургузуп алып айтканың деп. Кыздар дагы апо жакшы жаттыңызбы? Мен бир жактарга Россияга, тияка бияка канча шаарларга баратам, Алматыга. Ошол жерде капыстан эле экспромто мен ошол бир сахналаштырып берген бир өзүмдүн бир ыкмам бар да. Бир апа чыксын, кайнене чыксын дейм.
тажрыйбалуу бардым, көп келин алган. Бол тез чыккыла. Кана турмушка чыга турган кыздар чыга койгула. Силер 7 региондон келдиңер. 7 кыз чыкты. Апа, кече тойда ушул 7 келин келди үйүңүзгө, 7 балаңыз үйлөдүңүз бир күндө. Анан кийин таң атты, азыр сиз менен учурашат. Кыздарга эки эмени шыбырап коем, эки сүйлөмдү. Апага айтпайм, бул тажрыйбасы бар. Бул өзү тапсын жоопту. Апа, жакшы жаттыңызбы? Атам да жакшыбы? Биздин үйдө жумуштар кандай бөлүштүрүлгөн? Мен азыр эмне иш кылайын де. Экинчисен акен, апа жаным, тиги кандай тамактарды жакшы көрөсүздөр, мага үйрөтүп коесузбу? Деп өтө назик, өтө бир ушундай бир жакшынакай кылып айткыла дейм. Ар кимиси ар кандай. Жакшы айтып аткан кыздар болсо сахнаны карайм дагы. Мамдай кыз экен деп коем да. Иркутскиде 12 кыз түшүп баратат. Келин издеп атасыңар? Ана, карагыла дейм. Мен сахнада жакшыларын утуп койгом да. Карачы деп. Ай кыз телефонун бер. Ай кыз телефонун берип аялдар чуркап кетти. Аны кандидатуралар. Карачы. Көп нерсе кылып берем сахнада. Барган жерлердечи моментально бир ошо мезгилде бир ой келип калат да, идея келип калат. Азыр мен бир нерсе аткарам, коркпой отургула, аткарасыңар ошону деп чакыра калам да сахнага. Ошолор көрсүн да, ушундай кылыш керек турбайбы десе жакшыбы? Бир кеңеш угуп койсо жакшыбы? Кийин ката кетирип өкүнгөндөн көрө. Жакшы. Негизи эле азыр жолго чыгам дегениңизден шашсак дагы болушунча суроолорду бергенге жетиштим окшойт апа. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Амин. Буюрса кийинки келгенде эртерээк сизди чакырайын, көбүрөөк. Мен 1-2 күнгө келейин көбүрөөк, келип эле шашылып кетпей. Ооба, буюрса жалпы көрүп жаткан келиндерге, кайненелерге деги эле жаш үй бүлөлөргө сиздердин бир алтын кеңештериңиз болсун, анан маегиңиз үчүн. Кудайыма шүгүрлөр болсун, биз бардыгыбыз ушу мусулман болуп жаралганыбызга, көркөмдүү бар жогу укмушта бейиштей болгон мамлекетте жашап атканыбызга, мана 3 президенттин достугун көрдүк, стелланы басып, аябай сонун колдорду коюшту. Демек, эгер падышалар ынтымак болсо, бири-бири менен жакшы мамиледе болсо, алардын мамлекетинде жашаган эли журт дагы ынтымак болсо кандай жакшы. Мен Баткенге канча жолу, 9 жолу бардым, 5 жолу тетиги заставаларга бардым, жоокерлер менен ушундай бир баарлашып келдим, согуштан кийин бардым. Ал жактын эли кандай жашап атканын көрдүм. Мен айттым, эң сонун баткендик туугандар эми тынч жашайт. Кудайга шүгүр. Канча жолу айттым, Имам Али Рахманга да кайрылдым. Ошол заставада турупчу, апалардын көз жашын агыза бербеңиз. Болду эмич, эркек болсоңор чек араны чечкиле депчи. Ошондуктан ушу тынчтыкта жашасын биздин мамлекетибиз, эли журтубуз, падышаларыбыз дайыма дагы бир ыйманда боло берсин. Эл үчүн канча иш кылып атышат, тынчтыкта жашайлы. Анткени ар бир үйдө ынтымакчылык болсун, жаштардын ортосунда, ата-энелер менен балдардын ортосунда, келин кайненелердин, жубайлардын ортосунда, абсындардын ортосунда, кошуналардын ортосунда жалпы эле элибизде ынтымак болсун, тынчтык болсун. Ырыс алды ынтымак. Ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да асманында күн турат. Ынтымак жок элдин балдары иттей ыркырап, ачык жарык менен азыркыдай күндө да асманында түн турат деди ким? Кереметтүү Үскөлдөн чыккан жетекенин бири Мойтеке. Ынтымакчылык болсун, ушундай бир көркөмдүү мамлекетте сонун жашайлы. Аллах таалам тынчтыкта келечектеги балдарыбыз, небере чебирелер мындай элдик уул, элдик кыздар болсун. Келиндерибиз дүкүлдөп кызмат кылсын, кайнене кайнатанын батасын алсын, күйөөлөрүнө мындай баш ийип, бул менин өкүмдарым. Аламдык Аллах болсо үйүмдүн өкүмдары, үйүмдүн кожоюну деп мындай кылса бардыгы жакшы болот да. Түшүнүүчүлүк, көңүл алуу болсун. Көңүл калуу ал оңой эле, 1 секундта көңүл түшүлсө болот, анан кылымдар бою көтөрө албай калат. Көңүлдү эч качан эч ким оорутпасын, тынчтыкта жашасын, денибиз сак болсун, силерге дагы ийгилик болсун. Иншаллах, бактылуулардын катарында жүргүлө. Айтканыңыз келсин, бар болуңуз, өзүңүз чыгармачыл инсандардын катарында жүргүлө. Өзүңүздөн сактоо болуңуз, буюрса кийинкиде келгенде кененирээк маек куруу Иншаллах. дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз сиздерге жакты деген ойдобуз. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, анда комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Биз кийинки маекте буюрса дагы бир нерсе. Жакшы комментарий жазгандарга рахмат. Мен анча окуй албайм, убактым жок. Эки менеджер бар, алар окуйт. Жаман комментарий да жазышат.
Ага аларга эки эсе рахмат. Анткени менин бүтүн күнөөлөрүмдү өздөрүнө алып, соопторун мага өткөрүп коюшат. Алар эме кылышат, тейлешет. Мен убактым жок комментарий караганга. Бир жакшы сөз бар го, бул дүйнөдө канча жумуш болсо аткарып бүтө албайсың, канча акча болсо бул жер шарында бардыгын сен таап ала албайсың, канча адам болсо бардыгына жакпайсың деген. Ошондуктан жакшы жазгандарга рахмат, жаман жазгандарга эки эсе рахмат.